Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт. Момун бирөөлөрдү айыптоочу, бирөөлөрдү. Момун дегени Кудайдан корккону адамды айтат. Мисалы бир адам өзүн альхамдулилла мусулманмын деп эсептейт. Ал мусулман. Сөз жок. Эгерде сен мусулмансың десе, сен эмне деп атасың мен? Мен мусулман элем деп сен менен керек болсо мушташканга чейин барам. Бирок момун деген бул Кудайдын буйругун толугу менен аткарган адам жөнүндө сөз болуп атат. Момун намазын окуйт экен, момун орозосун тутат экен, момун зекетин берет экен, момун хажылыгын кылат экен, момун зикирин кылат экен, момун эми пайгамбар биягында улап атат эми. Момун бирөөлөрдү айыптоочу болбойт. Каргыш айтуучу, бузукулук кылуучу, уятсыз сөздөрдү сүйлөөчү киши эмес. Бул хадисти Тирмизи риваят кылат экен. Демек, мында белгилүү болду. Сен эгерде момунмун деп өзүңдү аракет кылып жүрөсүң. Негизги максат ар бир нерсени А точкадан Б точкага чейин баруунун өзүнүн бир максаты болду. Бишкектен Чоңгемге чейин Адан Бга чейин максат болду. Келдиңиз, отурасыз. Максатыңызга жеттиңиз. Ал эми момундун максаты эмне? А точкасы субханалла төрөлүү, Б точкасы өлүүбү? Жок, андай эмес. А точкасы субханалла акыйкат туура жашап өтүү, анан Б точкасы бейишке кирүү. Демек, бейишке жөн эле кирип койбош керек экен момунга. Ал жерге барганда биринчиси пайгамбарыбыздын колунан суу ичип, эң акыркысы Алла Тааланын кудуреттүү Алланын жамалын көрүү. Демек, сен эгерде ушул нерсеге умтулган болсоң жашооңдо, анда пайгамбар момун бирөөнү айыптоочу эмес дейт. Мен ошого көп токтолгум келет да, көп убактачы. Биз азыр айыптап көнүп алдык. Азыр каар жабаса да Садыр Жапаров күнөө эле. Чын депутаттар күнөө эле азыр каар жабай атат. Эмне алар барып сурап койбойт. Любой нерсе, кайсы нерсе болсо да бирөөнүн күнөөсүн таап чыгасың. Жашооңдо субханалла бир нерсе болбой кала турган болсо, башыбыздан эле өтөт го, баарыбыз эле, эркектин баары, аялдын баардыгы тең эле, азыр бирөөгө күнөөсүн чап деп жабыштыра коет дагы. Ушул ушинтпегенде мындай болбойт болчу дейт. Эгерде ушул аялым жакшы болгондо мен минтпейт болчумун. Мен күйөөм жакшы болгондо мен минтпейт болчумун. Эгер мен балам жакшы болгондо минтпейт болчумун. Эгер мен ата-энем жакшы болгондо мындай кылмак эмес болчумун. Керек болсо баянчырак бир бала ата-энесин аябап катуу айыптап атат. Эгер деле силер Советтер Союзу убагында жакшылап иштеп койгонуңарда, жерди көп алып койгонуңарда, биз ушинтип азыр кыйналып, кусталып жүрбөйт болчубуз деген айыптоого чейин барат. Бардык нерседе мындай карап турсаң, азыр көп убакта биздин проблемабыз ушул нерсеге такалат. Биз аябай айыптайбыз. Бир нерседен бир нерсе кырчыктап эле өзүңдү таптаза кылып чыгарып кетишиң керек да. Күнөөкөр башка, сен таптазасың. Күнөө кылбаган адамсың, эчтеке кылбайсың, мындай стеклышкасың. Сенин жашооңду бузган ошол. Сен эмессиң бирок. Алла Таала болсо тескерисинче Куранда силердин башыңар келген мусибат, оорчулук, кайгы капа бул силердин өзүңөр күнөөңөр себептүү деп айткан. Демек, момун эмне кылат экен? Бирөөнү айыптабайт экен дагы, өзүн айыптайт экен. Хазирети Али радиаллаху анху жөнүндө келет. Али жөнүндө билебиз, баарыбыз эле. Али жөнүндө билесиздер да, туурабы? Ким Али деген? Пайгамбардын күйөө баласы. Андан да жакындык жагы канчалык? Туура. Атасынын Абу Талиптин, Абдулланын байкеси Абу Талип, Абу Талиптин баласы ким? Али. Демек, ал аталаш бир тууган экен. Жакын. Ушул адам бир күнү мечиттен чыгып кирердин алдында даарат алып, жыгылып түштү. Чалынып кетти. Кайра туруп эле, кайра дааратканага кирип, кайра даарат алды. Баягылар таң калып сурап экен, сиз эмне болдуңуз десе, чалын жыгылдым. Анан эмне болду дейт. Чалын жыгылганда мен бир нерсе кемчилигим бар экен деп ойлодум.
Ал сиз деген ташка чалым жыгылбадыңыз десе айтып аткан. Жок, таштын биякта тиешеси жок дейт да. Менде деген экен да. Мен daarатымды бир жерден туура эмес алып койдум окшойм деп, кайра артка кирип туруп, daarатты алып кайра чыккан экен. Демек, бул адамдар бизге үлгү. Анткени пайгамбарыбыз менин сахабаларым, менин жан жөөкөрлөрүм, менин досторум асмандагы жылдыз сыяктуу, кайсынысын ээрчисиңер да адашпайсыңар деген. Ахлакта болсун, ибадатта болсун, мейли хулукта болсун, кайсы нерседе болсун, субханалла, мынекен ошол сахабаларды ээрчисиң адашпайсың. Мисалы алса биз деле ата бабабызды айтабыз, туурабы? Ата бабабызды керек болсо биз мындан мурунку бир нече убакыт жылдар мурунку биздин ата бабаларды ээрчисек деле адашпай турган даражабыз бар. Анткени алар ошол нерсенин аркасынан келген. Ошол ата бабабыздын жолу менен келген. Ой, мен атам бир караганда тып-тынч болуп калчу дейт го көбү. Атам келатканда бар ордунда туруп калчу дейт. Эми азыр болсо андай эмес да, туурабы? Демек, субханалла, эмнекен биз ошол сахабаларды караганыбызда, сахаба Али радиаллаху анху эмне деп аткан? Бул жерде күнөө менде деп аткан. Эгерде кимде ким ушул нерсени азыр биз айтып аткан сөзгө көңүл бура турган болсо, эгерде мисалы ушул жерге келгенде азыр канчабыз бир 30% семейный проблема менен келет. Уруш талаш, аял кетип калган, көз таштап кеткен, экинчини алып алган, ушул нерсе кылып алган, анан кийин бардыгы тең эле ушул ушинтип салды. Ушул ушинтип салды. Бирок жакшылап туруп азыр ушул жерде акырын мындайды пленканы артты көзө түртүп көрсөң, пленканы артка түртө турган болсоң, субханалла, кудум таптаза эле өзүң күнөөкөр болуп чыгасың ошол жерденчи. Жакшылап артка, кээ бирлер ичип алат, кээ бирлер чегип алат, кээ бирлер мен сага деп туруп баарын сен тирагып кылып эмнеси айтат? Ушул ушинткен үчүн, мен жашоомду бузуп салган үчүн, менин жеримди ушинтип салган үчүн мен ушундай болдум дешет. Демек, момун бирөөнү айыптабастан өзүн айыптайт экен. Бирок көп убакта көп бирлер бар, өзүнүн ички дүйнөсүндө өзү менен өзү эле мындайына тыгылып алат дагы эле, анан эмнекен бирөөнү айта албайт, же бирөөнү чыгара албайт. Өзү чоң аалымдар бир адамга өзүнүн сырын, мындай бир жакшы сырдакана адам болсо, ошого айтып, сырын айтып алышын жакшы көрүшкөн. Демек, кээ убакта мындай жанагындай билесиздер, азыр билесиздер, психологко барыш үчүн азыр анын бир 15 мүнөт эле бирдемке 1000 сом. Сен угуп отуруп, шашпай кичинекей музыканы коюп, акырын сен угуп эле отура берет. Анан бир нече убакыттан кийин сага бир успокоительный дарылар берет, бир убакытта сен кадимкидей эле эмне болуп каласың? Айык болосуң. Ал эмнеден айыкты десе, сен анткени өзүңдүн бугуңдун баарын чыгарып алдың деген сөз экен. Демек, ичтен сызгандан көрөп, сырттан бакырып алган жакшыраак кээ бир убакта. Бирок айыптап эмес, абалки өзүңдүн жүрөгүңдөгү жаман нерсени чыгарып салыш үчүн. Эгерде ушул нерсе катылып ичиңде тура берип турган болсо, анда сен бир күн жарылып кетишиң мүмкүн. Кыргызча жарылып кетейин дедим дейсизби? Туурабы? Аксал тура, жарылып кетейин дедим. Көп убакыттарда ушул жерге келген адамдар мага жин кирип кетти, сага жин кирип кетти деп айтты, сени кара дубалап салды деп айтты айтат. Бирок жок, андай болбойт. Ал адам болгон нерсеси, ичиндеги нерсеси жарыла албай, ичинде жарылып кеткенде сыртына жарылбайчы. Ошондон көбүрлөр керек болсо галлюцинация болуп, көзүнө ар кайсы нерсе көрүнүп баштайт. Ушул нерсе. Демек, момундун намаз окуйт экен момун, орзо тутат экен, ажылык кылат экен, Кудайдын буйруктарын аткарат экен, тыйылган нерсени тыйлат экен, буйруган нерсесин кылат экен, ошо менен бирге эле эмнекен? Эң биринчи субханалла айыптоочу болбойт экен. Бүгүндөн баштап ушул нерсени көңүлгө алалы, машалла. Аялыбызды айыптабай эле коелу. Негизи ушул нерсе. Күйөөбүздү айыптабай эле коелу. Анткени себеп чын-чынына келгенде аны сен таптың, сени ал тапты. Демек, өкөң субханалла эмнекен? Баягы бири-бирин тапкан. Эч качан субханалла сага бирөө тоскоолго эмес, башканы тандаганга туурабы? Демек, эгерде бир нерсе болбой кала турган болсо, кээ бир жеринде сабыр кылып отурган болсок, машалла, шашпасак, ошонун акыйкаты келип чыгат, Кудай кааласа. Демек, мусулмандын каргыш айтуучу болбоштугу, бузукулук кылуучу болбоштугу, керек болсо, уят сөздөрдү сүйлөөчү киши эмес экен. Эми каргыш айтуу жөнүндө билесиздер. Кыргызда каргышың какпашыңа дейм. Силер жакта айтабы ушундай? Дагы эмне деген бар ушу каргыш жөнүндө? Мен көп эмем,
ошо каргышың какпашыңа деген ошол эле да туурабы, өзүң эле тийсиң деген сөз да. Демек мусулман каргыш айтуучу болбойт экен. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгерде корооздор кыйкырып атса, аны урушпагыла, аны каргабагыла. Анткени ал периштелерди көрүп кыйкырып атат дейт. Корооз кыйкырып атат экен. Тур жары дебегиле дейт да. Же болсо субханалла, ошол бир убакыттарда өзү каргыштын түрү бар. Каргыш жөнүндө пайгамбарыбыз эмне деген? Эгер бир адам каргаса, мисалы алса, мен бирөөнү каргадым дейли. Мына мен инимди каргадык. Каргыш ооздан чыкты. Сөз жөнүндө эмне деп айта турган болсок, пайгамбарыбыз сөз бул сыйкыр деген. Керек болсо кээбирде туруп элечи, ушунда ачууң менен, ошо жек көрүү менен туруп өлүп кет десең, өлүп калышы мүмкүн экен. Сөз ушундай нерсе, аны этият сүйлөш керек, ал түрүү болот. Ал түп түрүү болот. Сен сүйлөп аткан сөз түрүү бул таразага салынат. Кээ бири нур болот. Кээ бирде сөздөр субхан ушундай капкара болот. Кээ бирлер жана бир сасыган тряпкадай болот. Кээ бирлер ушундай бир таттуу, ушундай жыттуу болгон атырдай болот. Кээ бирлер сен жүрөгүңдү эзип кетет, кээ бирлер жүрөгүңдү талкалап кетет субханалла. Кээ бир убактарда сени ушундай оорап алат, кээ бир убакта сени кул кылып алат, керек убакта сени падыша кылып салат да. Тил ушундай нерсе. Ага аябай көңүл буруш керек. Демек, ошол тилдин дагы жакшысы, жаманы, жакшысы бул мактоо болгон болсо, жакшысы бул комплимент айтуу болсо, ал эң жаманы бул каргыш айтуу. Демек, каргыш айтканда айта турган болсо, ал көтөрүлөт экен. Көтөрүлүп туруп, өйдө көтөрүлүп барып туруп, ошо каргалган адамды көздөй жанакындай бир ушундай бир асмандан бир таш атып ийгендей, же болсо жанакы эмелер бар го, ракеталар, земля воздух деп коебу. Ошондой учат экен дагы, баягынын түйүнө келип туруп бир жарылып көрөт экен. Эгер ошо каргалган адам татыктуу болсо, ошого бир тиет экен, эгер татыксыз боло турган болсо, кайрылып туруп каргаган адамдын өзүнө тиет экен. Ошону себептен кыргыздар каргышың какпашыңа деген сөз ошол. Өзүң эле кайрылып барып тийип калсын деген сөз эле ошол. Демек, момун эмне кылбайт экен? Бирөөнү каргабайт экен. Өзү жакшы сүйлөгүлө дейт пайгамбарыбыз. Жакшы сүйлөгүлө. Бирок көңүл оорутуп сүйлөбөгүлө дейт. Жакшы сөз сүйлөгүлө. Эгер андай кыла албасаңар, сүйлөбөй койгула дейт, такыр. Демек, жакшы сөз сүйлөш керек экен, сүйлөгөндү билбесең, сүйлөбөй коюш керек экен. Бул анык нерсе. Демек, урматтуу уртуганым, ушул жерде отурган бардыгыбыз момунбуз, Кудайым буйрса. Бүгүндөн баштап, иншалла бирөөнү айыптабайбыз. Иншалла бүгүндөн баштап эч бирөөнү каргабайбыз деп өзүңө сөз беришиң керек. Керек болсо балаңды деле эшектин гана баласы. Шүмшүк. Акмактын эле баласысың да. Сен туугандар туубай койсоң болмок экен. Сен мага окшошпойсуң сен. Сен жолдон эле таап алган бирөөдөйсүң деген сөздөр ошол нерсе кадимкидей некен адамга каргыш катары тие берет. Каргыш деселе сөзсүз эле ушундай бир жер жутуп кетсин, же болсо сен ушундай нерсе эмес экен. Ал кээ бир убактарда жаман сөз дагы кадимки каргыштай эле. Ал каргыш куюндай да, мындай куюн кичинекей акырында ушундай кичинекей эле шамал менен башталат экен дагы, бирок акырында ушундай чоң бир урагандарды алып келиши мүмкүн экен. Ал кандай десе, ошол эле балаңды жөндөн эле ушундай бир шүмшүк, сен эч нерсеге жетпейсиң, ушундай өтөсүң го ушундай, мээң иштебейт, көкмээсиң деген сөздөр анын башына куйула берет. Уламалардын кээ бирлери ушундай деп айтат. Эгер баласына дейт, бир адам ушул эле сөздү айта берсе, бир лакап кое берсе, эшек. Эң жаман үн эшектики дейт Алла Таала Куранда. Ошол эшек сымал болуп калат экен. Демек, колдон келишинче эң чоң каргабай турган бул өзүңдүн балаң. Жана эң чоң каргабай турган бул тагдырың. Тагдырыңды каргабашың керек. Ушул дүйнөгө төрөлгөндөн көрө төрөлбөй эле койсом болмок экен. Ушинтип жашап өткөндөн көрө анда өлүп эле калсам болмок экен. Ошол эмнеге төрөп койду экен? Эмне үчүн ушул дүйнөдө жашап жүрөт экенмин деген сөздөрдү айтпайт экен. Момундун ушул нерсеси бар экен. Канча деген адамдар ушу сага тийгенден көрө тийбей эле койсом болмок экен. Сага субханалла алгандан көрө албай эле койсом болмок экен. Ушу сага каяктан жолуктум экен деген сөздөрдүн баары каргыш иретинде кете берет. Бул нерсе
мисалы болса кээ бир убакыттарда жана сөз жөнүндө айтып атам да, сөз дегенде мисалы кээ бир сөздөрдү жөн эле сүйлөп кое бербеш керек. Уламалардын бирөөсү эгерде сен сүйлөп аткан болсоң, жакшы сүйлө деген сөзгө ушундай деп түшүндүрмө берет. Сөздөрдүн кээ бирлери адамга кадимкидей жабышат. Дегени бул адамдын психологиясына жараша дейт. Бир адамды ушундай мен бир окуяга туш болдум. Бир баланы мектепте эле мактай беришет экен да. Мактайт экен. Баягы ата-энеси барат дагы үйүнө барып тигинин баласын карачы мактап атат. Сен акмаксың, менин иштен дөпөрөсүң дей берип, субханалла 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин ошол бала баягы макталып аткан баланын түйүнө келип, ошого душман болуп, мен сени ушу мектептен бери жек көрөм. Ушул мезгилге чейин сенден бир ушу көргөндө ит атайым татып турат сени. Деп ошол мындай айтканда, жаман сөз 30 жыл бою субханалла адамдын жүрөгүнө жанагындай бир канжар сайгандай талкалап келе берген. Мага өзүмө бетиме айткан ошол нерсени. Ушундай деп эле. Демек, көп вакыттарда сүйлөп аткан сөзүңдү тандап, баптап, ойлонуп, эркелетип атканда да керек болсо, сөгбө жерде пайгамбар айтсам, мусулман сөгүнбөйт дейт. Туура эмес сөз сүйлөбөйт дегени, туура эмес сөгүнүү дагы жакшы эмес деген сөз. Албетте, субхан эркексиң. Сөгүнүшүң мүмкүн. Бирок аял киши болуп туруп сөгүнүш бул өтө жакшы эмес. Сөгүнүүнү колдон келишинче тыйганга аракет кылыш керек. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким эки жагынын ортосундагы кепилдик берсе дейт, мен ага бейишке кепилдик берем деген. Момун ушундай экен. Эгерде ушу эки жагынын ортосунда бир кичинекей бир үзүм этти тыя алсаң, ошону жакшы жакка бура алсаң, анда сен чыныгы адамсың. Анда сен чыныгы момунсуң. Чыныгы сен кутулуучусуң, чыныгы Кудайым буйрса бейиштиксиң. Чыныгы пайгамбардын Кавсар көлүндө суу ичүүчүсүң, чыныгы Кудайым буйрса сен Алланын жамалын көрүүчүлөрдөнсүң. Демек, урматтуу юрттуганым, ниетибизди оңдойлу. Алланын алдына барачуларданбыз. Эч бир адам бул дүйнөдө калбайт. Бардыгы тең сакаратул маут, өлүмдүн катуу бир күнүн көрөт. Эч ким көрбөй койбойт, урматтуу юрттуганым. Ошол күнгө чейин Аллах таза гана нерсени кабыл кылат дегени, андан көрөп тилиңди дагы, дилиңди дагы, акылыңды дагы, денеңди дагы тазалап, Кудайым буйрса, ошол сакардан, ошол оорчулуктан кутулуп, иншалла түбөлүктүү рахат деген бейишке киришке умтулушубуз бизге зарыл экен, машалла. Аракет кылабызбы? Точно аракет кылабызбы, машалла? Аллах сизден разы болсун. Машалла. Алхамдулилlah. Эми урматтуу